işe veriledi. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менде мындай суроо бар. Бизде азыркы учурда канча майып бар басалбаган? Бизде азыркы убакта 200 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Анын ичинен 34 миңи балдар. Канча дейсиз? 34 миң. 34 миң? Не балдар. Атак бардыгы республика боюнча 200 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз. Буларга баягы мамлекет тараптан бөлүнүп аткан акча каражаттары убагында берилип атабы? Бүгүнкү күндө баары эле берилди. Өткөн жумада ошол нарын тараптан албай калды деп чыгышкан, бирок кичине бир 3-4 күнгө кечигип калдык, бирок баардыгы төлөнүп бүттү, почти. Баардыгын котордук, бүт республика боюнча. Пособие пенсияларын баары. Азыр эми буну сурап жатканым, азыркы учурда экономикалык абал бизде гана эмес, бул дүйнө боюнча кыйын болуп атат да, билесиз. Баардык тамак ашка кымбаттап атат, күнүлдүк товарлар кымбаттап атат. Анан ушул баягы өзгөчө биз ушул басалбаган майыптарга жардам беришибиз керек да. Анан буларга баягы протез, бут протездери, кресло коляскалар өтө кымбат да. Буларды сиздер кайдан алып келесиздер? Ошо кайдан аласыздар? Өзүңүздөр билесиздер, протез менен, коляска менен бардыгы биз бекер камсыздайбыз. Колясканы 5 жылда ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбызга 5 жылда бир жолу бекер берилет. Протезди болсо биздин өзүбүздүн протездик өзүбүздүн заводубуз бар. Заводдон ошол заявка менен ошол жакта иш алып барышат. Биздин өзүбүздөн чыгат да булар? Өзүбүздөн протез жасалат. Протез, коляскаларчы? Коляскаларды биз чет өлкөлөрдөн тендерге катышат, тендер менен алабыз. Аны деле бизден чыгарса болбойбу ошол заводду ачып? Ал боюнча эми биз аракет кылдык, бирок тилекке каршы азырынча мындай жакшы бир жыйынтык бере элек. Бирок аракет кылып атабыз, бирок азыркы убакта түзмө-түз тендер эмес, түзмө-түз ошол заводдон алып келүү боюнча ишти алып барып атабыз. Кичине арзаныраак болсун депчи. Азыркы учурда ошо 2010-жылы апрель-июнь окуясында жабыркап таткандар да ошол курман болгон үй бүлөнүн баягы мүчөлөрү жана жабыркаткан адамдар социалдык коргоо алынган да. 2020-жылы октябрь айында жабыркаган адамдарга азыр кандай жардам болуп атат? Ошондой эле жардам барбы же? Ооба, азыр ошол 2010, 2021-жылы Баткенде болгон, быйылкы Баткенде болгон бүт бир мыйзамга келтирип атабыз баары. Мыйзамга келип алып атат да ошо жардамдарды, да? Ооба, ооба. Рахмат анда чоң, биз колдойбуз. Рахмат чоң. Рахмат сизге.